Кыргыздын бала тарбиялоодогу философиясы бул көркөм дүйнө менен тыгыз байланышкан. Ошол эле биздин Манас эпосубузду айтсак, дагы башка маселелерди айтып келгенде жомокко келип да такалабыз. Балдарды тарбиялоодо мунун бардыгы тең эң чоң ролду ойногон бир өзүнчө багыт болуп эсептелет. Дал ошол чоң ата, чоң эненин жомогу долбоору жөнүндө, ошондой эле Ураным Манастын урпактары аттуу бала бакчалар арасында өтүп жаткан ири иш-чаралар жөнүндө кененирээк кеп кылуу максатында студиябызга мейман чакырганбыз. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Майтикова Чынара эжекебиз бизде мейманда. Саламатсызбы? Таңыңыз менен. Кош келипсиз. Абдан жакшы жөрөлгө, абдан жакшы иш. Албетте, Манастын урпактары аттуу бала бакчалар арасындагы өтүүчү конкурс жөнүндө кебибизди баштайлы. Бул Манасты окутууда, жайылтууда, баланы тарбиялоодо өтө чоң бир долбоор катары иштелип чыкты да. Туура, албетте. Бул долбоор эмнеден чыгып калды да, себебинде Бишкекте мен ошондо 14-жылы келгем. Ошо Бишкек шаарынын ошо мэриясынын департаментине, азыр бизде мурун управление башкарылуусу азыр департаменти болуп калды. Жана бир ай болду Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын департаменти деп аталат. Анан ошондо келгенде ошо бүт баары эле ошо 3 эле кыргыз балакча бар экен да. Ошо маалда 70 балакча болчу да, 70ке жакын. Азыр бизде 94 балакча бар. Анан ошондо кыргызча сүйлөбөйт. Такырсы жогорку кенештен деле тилдеп атат, горку кенештен эле депутаттар тилдеп атат. Атлер болсо 7 областтан келип биз кыргызча сүйлөбөйбүз, биз орусча сүйлөбүз келет дейт. Анан кийин эми бирок мыйзам бар да. Биздин мыйзамыбызды аткарыш керек. Каалайбызбы, мамлекеттик тилдин мыйзамы болгондон кийин биз муну аткарыш керек деген ошо политиканы мен жүргүздүм. Биздин да жетекчилерибиз ошого койду. Давайте Чынарыкына ошону көтөрүп берсеңиз, сизге ишенебиз деди. Аны болуптур да, анан ошо долбоорду ойлоп чыктык. Ошо маалда көчмөн оюн чыкпады беле? Ооба. 15-жылы. Анан ошого карата биз көчмөн оюнду кара жорго оюн менен баштадык, кароо сынак. Баягы 2 жаштан баштап балакчадан 11-класска чейин чоң кара сынак өткөрдүк. Көрөлчү депчи биринчи бий менен. Анан ошо эки балдарыбыз жаңы ошо эки бийди угуп, көрүп, анан ушундай 100дөй бала мыкты балдарыбыз Кытайга барып келишти, үйрөнүп. Анан ошо жерде балдарыбыз келип 100дөй бала үйрөтө баштады. Үйрөтүп, биринчи мектепте, балакчалардын ичинде, андан кийин районный конкурска биринчи этап чыкты. Баягы жолбо жастыкта жобонун негизинде ошондой баягы алып чыктык. Анан эң главный эмеси финальный бул шаардын кароо сынагына Сейтек жакта. Сейтек эми ас болуп калды, ал жерде биз чоң килтеги залды алдык. Анан ошондо ал жерге мектептер, Сейтекке бала бакчаларды койдук. Эми кандай болот экен, бул балдар сахнага чыгып көрөлүк. Ал жерден ыйлап кетеби десек, жок. Демели биз айткандай зыңк алар менен ушундай жакшы сүйлөш керек чоң кишилердей. Бул убакыт бар. Убакытты караш керек. Тарбиячылар жардам бербеш керек. Тарбиячылар тиякта турушат деп анан ошо ойдон баарыбыз ушундай мындай кандай болот экен деп өзүбүз дагы сынап көрдүк. Анан жок, балдарыбыз ошо бүт немеле кандай болуш керек, 10 мүнөттө бүтүрүш керек. Мондай деп немеле бүт эрежелерин баарын аткарышты да. Ага чейин репетиция болгон, ушундай ыйлаган киши жок. Эчтеке жок. Манастын деми бар да. Ооба, ушундай дух менен чыгышты. Демеле артисттер биякта калсын. Ушундай сүйүнгөн айтпагыла, атлердин ошо жерде келип, ошо жерде 5-6 балдарын көтөрүп алып, айланайын кичинекей балдардан бери Сейтекте толуп калды зал. Анан кийин ошо жерден ойлоп койдук да, бул өзүбүздүн баягы патриоттук ан сезим бар экен. Ошо баланы, тарбияны биз кичинекей жаңы наристи балдардан башташ керек экен да. Мына ошондо кийин 3төн кийин кеч болуп калат деп Япониянын өкүлдөрү, профессорлор айтты да. Ошон үчүн биз ошону туура көрдүк да, чын эле 3төн кийин кеч болуп калат экен. Жана мектептен канча айтсаңдар ии деп эле макул дейт, эртеси күнү кетип калышат, унутуп калат, кайта эле орусча сүйлөйт. Анан ошо патриоттук кан сезим жана кыргыздын каада салтын ошо жердин бүт ушундай
пропагандалоо кылып ушундай бүт иш чара менен жанагындай иш менен анан баягы кыргызчаны сүйлөтө баштадык да. Баягы анан кийин кыргызча сүйлөгөнүн көрүп алгыла. Ой, баягы эми бүгүнкү күндө 7 жыл болду. Андан кийин Кара Жорго, улуттук оюндар, Мурас, анан баягы Чыңгыз Айтматов ар бир баланын жүрөгүндө аттуу ушундай эми өткөрдүк да. Тиги Каруу сынак фестиваль манастын урпактары, бирок ошо ар бир эменин баягы ураны болду да. Ар бир девизде быйыл кайсы жылкыга ошо карата деп туруп, мына быйыл бизде фестиваль манастын урпактары эле жөн эле ушундай. Ошол жерде сценарийде ар бири өзүлөрүнүн сценарий түзөт, кадимкүдөй бизге берет. Ошо сценарий менен баягы чыгышат. 15 мүнөттө балдар, тарбиячылар жок, өзүлөрү чыгыш керек, аткарыш керек. Бир үзүмдү аткарышат турбайбы анда? Үзүмдү фрагментти. Эми ошо Чыңгыз Айтматов кичине үзүмдүсүн айтып берсеңер, 5 жашта кыз Майсалбек деп турганда баягы ушундай ыйлап меле энеси болуп баягы 2 жашта, 3 жашта баланы меле көргөзүп койгондо меле ыйлайсың. Анан баягы жюриде бизде эксперттер, аргы жерде независимый эксперттер, Гүлнара Тойгонбаева келген да. Кишини да чакырдык, маданият тармагынан да чакырабыз, улуттук комиссиядан да чакырдык, анан мэриядан да келишет. Ушундай жакшыдан ошол эле күнү байгелерди беребиз да. Ат эле отурат. Бул ачык болот да ушундай долбоор. Анан залда 600 бала көрөрмандар. Анан кийин апалар да элечек апалар келет. Анан ушундай аталар, апалар чыкканда эми көрүп алгыла ошол жерде. Анан чоң ата, чоң апа дагы жомогун, ошо жомокту дагы кандай ошо сонун долбоорда бул ошо маданият министрлиги алар болсо ошону чогуу өткөрөлчү бала бакчанын ичинен дегенде биз уже 1-2-3 фестиваль өткөрүп койдук. Демек алар жомокту аябай сонун билет да. Анан бирок ошол жерде деле профессионалдар көргөзгөнү сонун болду. Ошо эмгек сиңирген артисттер келет. Кадимкүдөй, тим эле кадимкүдөй өзүнчө эле образга кирген баягы кадимкүдөй артисттер эмес, ошо жомоктогудай артисттер келет да. Аналар келип айтып берсе, жомокту баягы биздин балдарыбыз көрүп атып, тим эле ушундай кошалар менен катышып, анан кийин ошолорду ошол жерден балдар жетелип кетип айтып берип, балам деп, чыпалак бала же кандай балдарга ылайыктуу сонун жомокторду айтып бергенде, алар кадимкүдөй тим эле артист болгусу келишет. Анан мана быйыл ошону көрсөңөр, мына 26-сында саат 9-дан саат 12-ге чейин 12 балакча мыкты болуп жеңди райондук эме биринчи этаптан. Анан кийин 2 этап болот да биздин жобонун негизинде. Анан ошондо мыктылардын мыктылары мен деп мынакей 10 катышуучулар катышат. 10 балакчалар мектепке чейинки 3 жаштан 7-ге чейин деп койгонбуз. Кээде карасаң 2 жаштагылар жүрөт. 3 жаштагы балдардын манас айтып атканын көрүү кандай бакыт. Ооба, манас айтат. Кээ бир жерде эми орустар да айтат. Орус кыздар, орус балдар манас айтканын көрөбүз. Ооба. Өткөндө бир манастылардын иш-чарасын алып барып калдым, кесиптеш. Ошондо көрдүм да, манастын 7 осуятын бала бакчадагы балдар келип айтышты, тим эле сонун. Бирөө желек карма ортодо турат, анан 7 бала 7 жагынан келип, чөгөлөп, желекти өп, алып берип атышат. Орус балдар жүрөт. Кандай сонун. Көрүнүш сонун да. Анан ошо биз ошо 9 жылда, мына быйыл эми мен келгениме 9 жыл болот экен, ошо 9 жылдан бери мен гимден баштадым, гимн деп. Ар бир иш-чара биз гимнден баштайбыз. Семинар болобу, же бала бакчанын өзүнчө бир иш-чарасы болобу, гимнден баштайт. Балдарыбыз эми гимнди депутаттардын жогорку кеңештен да мыкты билишет. Эң сонун. Чындыгында мындай иш-чараны өзгөчө Борбор шаарыбызда уюштуруп, Борбор шаарыбыздын бала бакчаларында өткөрүп атканыңыздардын дагы жөнү бар, албетте. Анан ошого карабай, Борбордо жашап атканына карабай, кичинекей балдарыбыз артыкчылыктарды көрсөтүп атышат. Маселен, 1-майдан 4-майга чейин республикалык деңгээлде өткөн Ураным Манас деген байге фонду 1 миллион сомду камтыган сынакта ушул Борбор шаарыбыздагы бала бакчалар алдыңкы орундарга жетишкен экен. Ооба. Биринчи орун 135 алдык деп шаар боюнча. Экинчи орунду эме ал биринчи орун ал Октябрь районунун бала бакчасы 135. Андан кийин Ленин районунда 185 бала бакча экинчи орун алыптыр. Үчүнчү орунду 71-кайта Октябрь районундагы мынакей бала бакчалар
алдык деп кечээ бизге сүйүнчүлөп мага жиберишти да. Болсун, ооба болсун. бул багытта улуттук манас театры билим берүү министрлиги менен абдан бир маанилүү иш-чара өткөрдү. Анан жакында Москвада 1000 манасчы манас айтат дейт. Бул да болсо жакшы. кем бере турган. Эми ичиндеги ушул Манастын урпактары аттуу сынакка дагы кайра кайрыла турган болсок, ичиндеги шарт жоболорго токтолсоңуз, кандай өтүш керек? Ооба, үзүндү аткарыш керек экен бир фрагмент. Бул жерде эми шарттыктан тең аткарабы же Манастан элеби? Жок. Бул жерде мындай да, шарты мындай. Өзлөрүнчө баягы жомок катары өтөт. Ошо жомокту алар үзүмдүнү көргөзүп, ар биринин өзүнүн баягы сценарийси болот да, сценарийге жараша өзлөрү кандай эмет. Ошо 15 мүнөттө бүтүрүш керек. Ошо жерде чагылдатып, бүт образга кирип, а жерде манас айтып атат, ыр айтып атат, же ойноп атат, ушундай балдар. Образга кирип бир той болобу мүмкүн. Кандай сахналаштырса дагы Манастын келин той болобу, келин тойго келип кадимкидей, анан баягы неберелесин ээчитип алат кемпирлер. Кемпири 7 жашта, 6 жашта баласы, атасы, апасы болуп чыгат. Кадимкидей өлтүрүңөр бас кыла деп алат, ээчитип алат. Баласын тиги 2 жашта баласын жетелеп алат. Ал болсо ыйламыш болуп калып белетиги бирдекелерди айтып. Ушундай образга киришет да кадимкидей. Тарбиячы жок а жерде. 15 мүнөттө бүтүрүш керек. Керемет. Сонунда. Чынара Намарбековна, сизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу телегөрүүчүлөрүбүздүн эсине салалы, урматтуу телегөрүүчүлөр, 26 майда борборубуз Бишкек шаарындагы Сейтек улуттук борборунда Манастын урпактары деп аталган Бишкек шаарындагы бала бакчалар арасында өтө турган кароо сынакка барыңыздарды чакырабыз. Келиңиздер, биздин бөөктөрүбүздүн манас айтканын угуп, алардын ошол манас дүйнөсүнө аралашып ушундай бир керемет образдарды жаратканын көрүп кубанып кетиңиздер. Ооба. Ыраазычылык билдирели. Ичи бекет. Кери бекет. Бар болуңуздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, ал эми биз программабызды